Андан кийин алар да туура эмес чечим чыгарса, биз дагы андан кийин анан териштирип көрөбүз. Изилдеп көрөбүз. Кандай чечим чыккан, адилеттүү чыкканбы же адилетсиз чечим чыккан, бардыгы ачыкка чыгып көрүнүп калат. Ошондуктан мурдакы илгерки бийликтегилердей болуп, айрыкча ошо соттордун чечимдеринен жаңжалдар чыгып кетпесин, уруш талаштар чыгып кетпесин. Ушул жылдын 27 февраль күнү Бишкек шаарынын 1-Май жана Свердлов районунда жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо өткөн. Алдын ала берилген жыйынтыгы боюнча Свердлов районунан талапкер Абдрахман Хажи Муртазалиев алдыңкы орунда бараткандыгы БШК тарабынан жарыяланган. Анткени менен үгүт компаниясынын алкагында Муртазалиевдин тарапташтары шайлоочуларга акча таратып, мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы тууралуу далилдер жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылып келүүдө. Анда Муртазалиевдин үгүтчүлөрүнүн добуштарды сатып алуу аракеттери фото жана видео далилдер аркылуу көрсөтүлүп, укук коргоо органдары тарабынан тастыкталган аргументтүү маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилген. 25. Возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 196, часть 1 УК Кыргызской Республики, по факту подкупа голосов избирателей. В ходе следствия в ГУВД города Бишкек с заявлением обратилась гражданка Л, которая изъявила желание оказать содействие правоохранительным органам и просила принять меры в отношении женщин по имени Лола и Фарида, которые 2022 года во дня собираются передавать денежные средства представителям домового комитета номер 13 городка строителей Литвиновой Галине Геннадьевне и ее дочери за подкуп голосов избирателей. 21 февраля в ходе проведенных следственных действий и реализации оперативных мероприятий возле дома номер 60 по улице Ереванская города Бишкек при производстве личного обыска у гражданки Исмаиловой Лалахан Калыковны 65 года рождения обнаружены и изъяты 4 рукописные расписки от 4 граждан, списки избирателей на 7 листах на бумаге формата А4, а также денежные средства в сумме 9443 сомов. Позже добровольно Смаилова Лалахан выдала 100 тысяч сомов. Кроме этого, гражданка Шатымир Бейшенбековна добровольно выдала денежные средства в сумме 65 тысяч сомов, полученные от Смаилова, которые предназначались для подкупа голосов избирателей в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Муртазалиева. Также гражданка Атамбекова Насипа Джусуповна добавила денежные средства в сумме 19 тысяч сомов, полученные от Смаиловой Лалахан, которые также предназначались для подкупа голосов избирателей в пользу кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Муртазалиева. 21 февральда Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө кабар түшкөн. Ошо кабарда Литвинова Галина деген аялга Смаилова Лалахан деген аял бир кандидатка, вернее Муртазалиев кандидат, Свердловский округ боюнча 29 округ кандидат болчу. Ошол кандидатка акча сунуштап, Лалахан деген аял чалып атканын айткан. Галина болсо милицияга кабар берген. Бизге подкуп менен ушинтип Лалахан 2-3 күндөн бери эле акча предлагать этип атат, келгиле деп. Анан милиция кызматкерлери барып регистрация кылып, 21 күнү Лалаханды кармашкан. Кармагандан Лалахан жанынан 7 барак шайлоочулардын тизмеси чыккан. Аны да милиция алып, жанынан 65 000 сом бир чыккан, кийин 9443 өзүнчө список тизме менен чыккан. Ошол күндөн баштап иш козголгон Лалаханга, анан Фарида дегенге. Анан ошол иш козголуп, милиция иш козгоп, подкуп менен караган күндөн баштап жалпы суммасы 193 000 сом болгон да. Ошол күндөн баштап булар кандидат тараптагы, беркилер дагы танып келет да, биз кандидатты тааныбайбыз Муртазалиевди. Биз аны көргөн эмеспиз. Бул атайын уюштурулган нерсе деп келет. Бирок милиция кызматкерлери бүгүнкү күндө такташты. Муртазалиевдин ишенимдүү адамы 8 февралда 247 номер менен Центр Зыркомдо катталган экен. Жомарт аттуу бала. Именно Пайзалаев Жомарт деген бар экен. Пайзалаев Жомарт ишенимдүү адам болуп туруп, именно жанагы Фарида анан Лалахан менен постоянно связь болуп турган. Булардын связын через WhatsApp групп, телефон аркылуу санкция менен алышты милиция кызматкерлери. Ошондуктан бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы ушул подкуп боюнча жакын күндөрү караш керек да.
Сатып алуу боюнча атайын иш козголгон. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы караш керек. Мына бүгүн эртең карайт деп турабыз. Бул боюнча далилденди. Кылмыш иши бар. Подкуп боюнча именно 196 часть 1 деп коет, подкуп избирателей. Бул боюнча иш козголуп, даже Борбордук комиссиясына берди. Муну дагы бир жерин айтайын, 22-21-inde оперативный съемка менен кармап атышат, 22-синде иш козголуп атат. Конституционный закон бар да? Конституционный закондо 43 статьясында 5-бөлүгүндө жазылып турат. Шайлоого тиешелүү шайлоо убагындагы бардык материалдар 3 күндүн ичинде токтоосуз каралып бүтүш керек деген. 22-синде кармалганды, булар 28-синде шайлоо болуп атса, 27-синде базар күнү. Ошого чейин эмне үчүн Ички иштер министриясы аягына чыгарбай кармап турушкан деген суроо жаралган. Мандат берилгенге чейин кимде кылмыш бар, кимде нарушениялар барын тактап туруп алар жыйынтык чыгарыш керек. Жыйынтык чыгаргыча Борбордук шайлоо комиссиясы Ички иштер министрлигинин берген маалыматын тез арада караш керек да. Президент Садыр Жапаровдун шайлоонун таза өтүшү боюнча берген тапшырмалары аткарылбай жаткандыгы коомчулук арасында бүдөмүк ойлорду жаратууда. Тилекке каршы добуш сатып алуу аракеттерин көргөн талапкерлер элдин парламентке жана бийликке болгон ишенимин жоготуп жатат. Колдо турган далилдүү фактылар боюнча тиешелүү чаралар ушул күнгө чейин көрүлө элек. Эл Борбордук шайлоо комиссиясынан талапкер Муртазалиев боюнча адилеттүү чечимдердин кабыл алынышын күтөт. Эмне үчүн Муртазалиев шайлоо тизмесинен четтетилбейт? Же оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деген соттордун эски оорусу кармап калдыбы? Биз менен жолукканда Муртазалиев бизге ачык эле айтты да, биздин государствобузда Кыргызстанда бул адамга эч ким против чыга албайт экен да. Чыга албайт. Мен бардыгысын чечем. Силер даже если митинг кылсаңар, эмне кылсаңар дагы силердин эч нерсеңер болбойт. Силердин ишиңер бүтпөйт деп айтты. Алган маалыматыбызга караганда, Муртазалиев Абдрахман Хаджинин атасы Муртазалиев Шамил жабык акционердик коому Экоисламбанктын директорлор кеңешинин төрагасы болуп эмгектенет экен. Демек, Кыргызстанда акчаң болсо калтада, эс аласың Ялтада дегендей добуш сатып алуу жолу менен болсун, атасы баласын Кыргыз парламентинде бир тайраңдатып коеюн деген сыяктуу өңдөнөт. Шамил айткан барын сатып алам деч, барын. Любойны барын сатып алам деген, любойны сатып алам деген. Шамил айткан барын сатып алам деч, барын. Любойны барын сатып алам деген, любойны сатып алам деген. Урматтуу мекендештер, Муртазалиевдин байлыгы мекенчил элибиздин ар намысынан жогору турабы деген күмөндүү суроо жаралат. Жашы жете элек өспүрүм мектеп окуучуларын агитация иштерине иштеткен аз келгенсип, Муртазалиевдин окуу жайды бүткөндүгү тууралуу диплому жасалмай экендигине укук коргоо органдары шектелип жатат деп угуп калдык. Шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт дейт элибизде. Кто вам дал вот этот материал? Ну-ка дай, я посмотрю. Я тоже хочу. Где ты взял? Вот там вот мы сейчас будем раздавать. Кто сказал раздавать? Что, кто сказал раздавать? Домком, да? Правильно? Вам сколько лет? А что туда бросила? Это? Сегодня вы не имеете права раздавать. Это нарушение закона. Сегодня тихий день. Вот. Значит, Домком, вот казашка, да, здесь? Возьмите мусор, выбросайте сегодня, да. Идите на мусор выбросить, а там нельзя уже раздавать там. Давайте на мусор. Урматтуу мекендештер, жаңы келген бийлик таза адилеттүү шайлоо өткөрүп, аша чаап кеткен жемкор кандидаттын үстүнөн тергөө иштерин жүргүзүп, Муртазалиевди шайлоо тизмесинен четтетип берет деген үмүттөбүз. Көңүл бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.